Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн биз силер үчүн атайын кызыктуу тема издеп, Жети Өз районунда жайгашкан Тогуз Коргол жайлоосуна келип отурабыз. Себеби эмнеде? Тогуз Коргол жайлоосунда илгерки ата-бабаларыбыз чегип кеткен Тогуз Коргол таштар бар. Канча байкайм, бул жөнүндө эч ким да билбейт окшойт бизден эле бул райондо анча-мынча элге караганда. Тогуз Коргол оюнун биринчи жолу өзүңөр эсиңерде көчмөндөр оюнунда көргөзүштү кыргыздар. Бирок бул так эле кыргыздыкыбы жокпу эч ким далилдей албайт. Себеби бул оюнду билебиз, а бирок артефакт жок да, илгерки замандан калган эстелик. Анан ойлодум ушуну көргөзүшөк экен телевизордон депчи, интернеттен жок, бирок үн сөз жок. Анан бул жайлоо жөнүндө менин чоң атам Абдикерим, өзүм атам Асым абдан көп айтышчу. Бала чагымда кичинекейимде Тогуз Коргол жайлоосу, Тогуз Коргол ташты абдан көп айтышчу. Анан мен деген ал убакта кызыккан эмесмин бул таштар жөнүндө. Барбы, кайда, кандай депчи. Анан болгону 3 жыл мурун биринчи жолу ушул жерди таап келип, ушу таштарды карагам. Анан чыгаралы деп, бирок ыңгайы келбей койду такыр. Журналисттер менен валистакалар да кызыкпайт көп. Өзү каналга киргизсем, биздин канал Айыл чарба каналы, Ойгон каналы жана Камчегидей канал, техникалык канал болуп, буга киргизе албадык. Анан ошого байланыштуу кыргыздар көңүл бурбай аткан өзүнүн байлыктарды көргөзсөк деп, анан ушундай иш баштап отурабыз. Тогуз Коргол ташына мына мен 3-чү жолу келишим азыр. 3-чү жолу келип, анан ушул жеринен азыр тартып, силерге көргөзүп, анан чыгаралы эфирге. Бул эмне үчүн буну көргөзүп атабыз? Улуттук музейде кимиңер болбосо болгондурсуңар, Ала Тоо аянтынын маңдайында. Абдан кандай сот кедей музейда башка өлкөлөрдө барсаңар эмне гана жок. Бул да себеп болуп отурат. Мынакей бул Тогуз Коргол таштын бирөөнү ошол жерге коюшубуз керек. Бул эстелик. Мынакей мен көп сүйлөгөндө убакыт кетет. Мен силерге көргөзүп берейин бул таштарды. Мына өзүңөр карагылачы. Бул 2 таштан турат Тогуз Коргол деген. Мынакей өзүңөр узундугу 7 метр 20 сантиметр, мындай бир таш. Бул таш тигиндей тоодон кулап түшкөн асканын сыныктарынан экен. Жазыгы 1,5 метр мынакей. Анан ошону карагыла. Илгери чегип ойношконго биздин ата-бабалар. Карагылачы. Тешиктери башкача жайгашкан. Жөн Тогуз Корголдукундай эмес да. Тогуз Корголдо таш чогулта турган ячейкалар ортосунда болот эмеспи? Мунуку четинде жүрүп аткан. Анан санап көрөлү тешиктерин карагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бул жагы туура. Бирок мындай бир эле тешик бар экен жана чогултуучунан. Бул кандай оюн билбейм. Ичинде башкача түрлөрү бар беле. Эмне ягын карагыла. Мындайдан эсептеп көрсөк, бул ойной турган эле тактанын үстү 3 метр экен. Мындайы 90 сантиметр. Ошого туруп ойношконго ата-бабалар. Эми ылдый жагында карагыла. Дагы бир таш жатат, ал кичирээк. Аны жерге түшүп эле санайлы. Кичирээк экен. Размерин алсак боюнун тактасы мынакей 1 метр. Мындай 1,40 диаметр. Өзүнүн жалпы эсептечи болсок 1,90. Мен бирок бул жерде кандайдыр бир башкача, өзүңөр көрүп атасыңар. Тешиктери башкача жайгашканда, мынакей жөн эле жалпы тешиктерин санайын да. Бир тешиктин 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 эле тешик болуп калып атат. Же боягы күбүлүп бияктан түшүп калганбы билбейм. Мына тиги чоң ташты музейге жеткизиш абдан чоң баледердиш. Мынакей бирок бул таш музейде туруш керек. Себеби үстүнө мал өтүп атат, жан жаап атат, муну күбүлүп атат бул. Бул дагы бир 50 жылдардан кийин жок болуп кетет. Муну бияқта чабандарга калтырып кирүү жок, алар ойдомойт бул оюнду. Үстүнө мал чыгып алып эс алат экен, туяктары талкалайт мунун баарын. Мына бүгүнкү негизги биздин чыгарылыштын себеби ушу жок дегенде ушул таштарды сактап калсак жакшы болот эле. Журналисттерге дагы жиберебиз, биринчи биздин каналга чыгарабыз муну. ЖТ каналы. Мындан кийин кыргыздар унуткан баалуулуктарды ЖТ каналында беребиз. Жалаң гана ушундай тема болот. Кыргыз салттары, адаттары,